상 шығар. Қорғаған шаңды көргенде енекеңнен жан шығар. Атаңдың көргенде қорғаған шаңды қараса. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарға башканы коюп манастайт теле долбоорубуздун кезектеги чыгарышын тартуулайбыз. Мына кече кыргыз коомчулугунда шайлоо болуп өттү. Жаңы президентибиз шайланды. Эми ушул президентибиз кыргыз элине, кыргыз мамлекетине ак кызмат кылган ак жолтой президент болсун деп сөзүбүздү баштайлы. Кече ошого утурлай 14-октябрда Баткен жергесине мындан 50-60 жыл мурда 1957 жылы Баруздин деген археолог тарабынан казылып алынган Баткен ханынын кызы Баткен ханышасынын сөөгү 5-6 жыл Баткенди музейинде туруп, андан кийин биздин биологиялык, зоологиялык музейде турган, акыркы жылдары ушу тарых музейинде баягы подвалында жаткан Баткен ханышасынын сөөгү жерге берилди. Мына ушунун тегерегинде кечитен бери республикабызда, өзгөчө Бишкек шаарында бир топ талаш тартыштар болуп атат. Биздин археологдор, Улуттук илимдер академиясынан бир 3-4 археологдор бул туура эмес иш болду деп президентке чейин кайрылышып жатышат. Ал эми ошол эле мезгилде коомчулукта көптөгөн коомдук уюмдардын жетекчилери бул туура иш болгондугун белгилешүүдө. Мына бүгүн ушул тууралуу сөз кылалы дедик. Алгач, урматтуу телекөрүүчүлөр, ошол Баткендик энебиздин сөөгүн алып Бишкектен алып кетип аткан кадрларды көрөлү. Андан кийин конокторубуз менен тааныштырып сөзүбүздү уланталы. Тагай деген Маржан апага деп жасаган билерик. Күмүштөн экен, мунун салмагы бир 100 грамм. 100 ашыгыраак. 100 граммдай.
Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүнкү күндө тарых музейинин айланасында ремонт иштери жүрүп атат. Ошол ремонт иштери жүрүп аткандыктан бул тарых музейинин бир капталындагы эле бир кичинекей бөлмөдө сакталган экен. Анан ошол жерден алып, МЧСтин машинесине салып, анан ушул Бишкектен бир 20-га жакын биздин замандаштарыбыз ошо 1000 километр жол басып барып келишти. Эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү студиябыздын коноктору менен сиздерди тааныштырып коеюн. Жеңишбек Токтогулов аксакал. Жеңишбек аксакал биздин аксакалдардын коомунун жетекчиси, коомдук ишмер. Ошондой эле Салима эжекебиз, Жороева Умайене Кут Ордо коомдук уюмунун жетекчиси. Ошондой эле биздин Санжыра борборунун жетекчиси, жазуучу, белгилүү биздин замандашыбыз Асыкбек Оморов мырза. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, коомдук ишмер Акылбек Мураталиев мырза келип отурат. Куш келипсиздер биздин студиябызга. Мына сөздү Жеңиш аке сизден баштайлы. Өзү негизи бүгүнкү күндө бул туура эмес болду, бул деген музейдин экспонаты эле деген сөздөр болуп атат. Анан ушуга сиз кандай карайсыз? Ушул эмеде сиз өзүңүз баштап алып барып ошо жерге берип келбедиңизби? Аксакал катары ошо сөзүңүздү айтсаңыз. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, кыргыз журтум. Эми эл деген эл экен, элдин оосу элек экен. Эми ушул жерде бул апабыздын ошо музейге келгенине 60 жылдан ашкан экен. Ушуга чейин ДНКсын эчтекесин өткөзбөптүр. Жата берген ар кайсы жерде, ар кайсы жерде. Анан бул аян келип, эми аян алчулар бар. Биздин шашып калып тезирээк ордуна берели дегенибизге көп эле жыл болуп кетти. Убакыт болбой чыкпай атты. Анан бул жерден биз маданият министрине кирип, ага түшүндүрүп, ушундай тезирээк койсок, шайлоо да тынч өтөт. Кыргыз элине тынчтык келет, кыргыз элине кут конот. Бул апанын ушундай касиеттери бар. Аял затын коргоочу апа, биздин апалар, эжелер, карындаштарыбыз назиктигин кайралат деген аяндарды министрибизге түшүнгөндө министр түз кабыл алып, анан ушу 12-сине 15-ине чейин тезирээк коюп коелу. Жерибизде тынчтык болсун, элдер бири-бирине достошуп, туугандашкан болсун деп шашып киргенде министрибиз өзүнө жоопкерчиликти алып киришти. Анын өтө көп тоскоолдуктар болду, археологдор өзгөчө болду. Алар мурун ушу комиссия уюштурулган экен, музейден чыгаруу боюнча. Яны 2 жолу анан биздин чакыруу менен барганда археологдор келбей койду, бирок ошол жерге катышкандардын баары музейден алыш керек деген ойлорун айтышты, макул болушту. Кийинкиде бир археолог келип, Ташбаева деген, Кадиша деген, ошол каршы туруп, бул ушунчалык адам баласы ушул окумуштуулардын айткан сөзү, ошол жерде адамдын сөөгү жатса, адам жылаңач аялдын сөөгүн музейге коюп, бул дейт бизге экспонат дейт. Булар түрү менен өлүктүн айырмасын билбей калган нерселер экен да. Ушу 60 жыл ошолорду расход коротуп, мумияны мындай дарылап, дар сүйкөп, курап кетпесин, тиги талкаланып калбасын деп, жылыга миллиондогон сом акча которот экен. Ошондон карабай, эми дейт, ошо комиссияда айтат, эми 7 жылдан кийин ушу Швецияда Кудай ушу жактан бир аппарат келет, жаңы аппарат чыкты, ошонун ДНКсын алыш керек деп. 60 жылдан ашык ДНКсын да албаптыр. А ДНКны эми бир чачты алып койсо, бир жеринен эттен кичинекей алып койсо, же болбосо 60 жылдан бери алар тиги ургачы адамдыкы экенин апрелде этишкен да. Апрелде этип билип коюп, бир гана ушу эркек аялын гана тандап коюптур да, ошондон жыйынтык чыгарып коюптур. Уялбайт, нагылы биздей светский мамлекетте жашайбыз. Демек светский болсо эле кыргыздын бул каада салып туруп атат деген болот. Кыргызда мүрзөнү каспа деген айтат. Мына кече эле биздин президентибиз айтты. Ошого жана Марал радиосунан суроо берди, ушу боюнча суроо берди. Президент айтты,
Şariatты ушундай. 1 saat ilimge берсең, 1 демалыштык намаздын ордуна, 1 сутка 1 күн берсең 3 айдык намаздын ордуна. Бирок деди, бирок кээ бир сөздөр эми туура эмес болуп калды окшойт. Бирок ушундай тата жакшы сөз айтты. Негизи мусулмандар мүрзөнү каспайт деди. Болду. Анан касылгандан кийин деген сөз бул туура эмес болуп калды. Каспайт дегенден кийин мусулмандар каспайт. Себеби биздин ата бабалар мүрзөнү барып шыпырып да койбойт. Булар улук сааты жок, бирөөнүн денесин алып келет дагы экспонат дегенде күйдүң да ошол жерден. Бул бизге экспонат дейт. Ошентип отуруп анан биз СЗЧ менен ошо комиссиядан кол көтөрдү. Ошол жерде катышкандын баары макул болду. Ошонун бул жерде мен ойлойм, министрдин эч кандай самоуправа болгон жок. Себеби комиссиянын чечими менен министр токтомду чыгарып бизге салып берди, биз алып кеттик. Бир гана Ташбаева каршы болду да, калгандары бир гана Ташбаева каршы чыкты. Себеби буларга мындай экен. Анан кийин база кызык жери. Жанагы азыр айткандай, Алпаруч айткандай мындай болду. Ремонт болуп атып, аны бир ар жака коюп койгон экен музейдин бир бурчуна. Ошол жактан алып чыгып атканда бир машинелерибиз туура болбой калып, узундугу туура болбой калып, экинчи машинени күтүп атканда биздин бир жигитибиз ошо археологдордун арасында турган. Археологдор ошо жигитти байкабай айтып атат. Бу мамлекет куруду, мамлекет болбой калды. Бир 4-5 көз ачык бир чала молдолор келсе эле муну берип атат. Биз жакында муну Эрмитажга жөнөтөт элек деп. Сөзгө калган кийин айтайынчы анда да бересиңиз. Эми бул жерде негизи мындай бир этикалык жактан алганда бул адамдын сөөгү болгондон кийин ал баягы өзү мүрзөгө коюлат да. Сөз жерде жатыш керек. Анан жерде жатыш керек да, себеби дене жерден, адам жерден, топурактан жасалгандан кийин топуракка кайра кайтыш керек деп бул шарият боюнча дагы айтылып атпайбы? Жараткан айтканы бар. Анан экинчи жагынан алганда бул аялдын баягы кийген кийими, көйнөгү, өтүгү, колундагы шакеги, ошолордон ана териси да жакшы сакталган экен. Ошондон улам эле мунун аял экенин мындай көз менен көргөн киши эле аял экенин көрүп атат да. Анан 60 жылдан бери биздин илимпоздорубуз эмнени карашты? Мейли ДНКны алганга бир 10 жыл болуптур, ДНКны изилдөө маселесичи. Бирок ага көп деле акчаны кетпейт. Бир жагынан алганда, мынакей кече министр айтып атпайбы? 26 жылдан бери бир да жолу бул мумияны баягы формалин менен жеме менен баягы абсурд эткен жокпуз деп атпайбы? Себеби каражат бөлүнгөн жок. Мурда Ленинградтан атайын окумуштуулар келип, ошону иштетип турчу эле деп. Анан жыл сайын бир жолу обработка кылып турчу эле деп. Эми бул күйүлө баштады. Муну жерге беришибиз керек деген. Эми бул маселе бүгүн эле чыгып калган жери жок. Салим эже, сиз дагы көптөн бери эле ушул маселе жөнүндө дагы бир эметип жүргөнсүз, чуркап жүргөнсүз, ошол боюнча токтолуп айтып кетсеңиз. Ооба, бул баягы кыргыз элиндеги хиппиге кирет экен, Кыргызстан хиппиге кирет экен деген бир чоң суроо жаралып, ошол учурда коомдук уюмдардын баардыгы топтолуп, мүмкүнчүлүгүбүз жетишинче жогорку бийликтеги отургандарга кайрылганбыз. Хиппиге кирүүгө Кыргызга жол бербегиле деп жогорку кеңештин депутаты Текебаевга киргенбиз. Анан ошол коомдук уюмдардын арасында бир жаш жигит бар экен, аты Талант. Анан айтып калды: "Эже, мен бир сөз айтайынбы? Сиз мына тарых музейине кирдиңиз беле? Ошол жерде бир аял кишинин сөөгү жатат. Мен кирсем айтты. Мен үстүмдү жаап койгулачы, мен уялып атам. Мени жерге бербесеңер, Кыргыз түшүккө калат. Кан чачырап ол ушул музейдин алдына чейин келет" деди. Дегенде мен: "Ай койчу, ал кандай сөз экен? Ал эмне экен?" деп чочулап, анан эмне кылыш керек экен? Ушул өкмөткө кат жазыш керек экен дегенде мен анда коомдук Нокат деген коомдук фонд азыр деле бар, ошонун төрайымы катарында кимдин печаты бар, кимдин мүмкүнчүлүгү бар деген сөз болуп калды. Анан мен ошол өтүнүштүн баардыгын жазып өкмөткө киргизгенбиз. Анда Каптагаев секретарь болчу. Ошол жерде эртең бүрсүн деп Атыгүл А кишинин кабыл алуусунда болгонбуз.
бул эми Кудайдын кудурети менен бүгүнкү күндө 21-кылым ааламдын алкагында адамдын жаны бул тирүү, ал кадимкидей жүрөт, сүйлөйт, аны уккан бар, аны билген бар. Буга илим деле бүгүнкү күндө тиги ошонун бар экендигин айтып калышты. Буга чейин акылдары жетпесе дагы бүгүнкү бийликте отургандар ошол кыргыз элинин өзүнүн канындагы, өзүнүн жан дүйнөсүндөгү бир улуу сырларды, улуу касиетти таанып билүүгө милдеттүү деп айтам да. Ошол баланын дагы бир айткан сөзү: 16-жылкы бір күндө кыргында калган сөөктү тергенде сиз катыштыңыз беле деп калды. Жок, мен барган эмесмин десем, ошол сөөккө терип жүргөндө дагы ошол жан кете албай, сөөк көмүлбөгөндүктөн жандар ошол жерде бизге кошок айткылачы, биз ааламга кетейли деп айтып атат деди. Анан Куран окулуп атпайбы деп мен ошонсем, Куран жетпейт, бизге кошок айткыла деди деп. Анан ошол биз менен барган бир 10 чакты энелер бар экен. Кошок айтыңыздарчы десем, бирөө да кошок билбейт экен. Эже ушул биздин кыргыздын тарыхындагы улуу сыр, касиет, кошокту да кошо көтөрүшүбүз керек экен деген ошол жигиттин сөзү мына кулагымда турат. Анан биз жанагы тиги мумия ошол эненин сөөгүн чыгаруу боюнча аракет жасадык. Анан бул деген тиги архивдий материал эмнеге түшүп калган, муну чыгарганга мүмкүн эмес деген суроо менен токтоп калганбыз. Анан президенттен жооп келдиби, келген жокпу? Президенттен ошондой таптагайып айтты. Эже түшүнүктүү болду, сиз кичине эс алып алыңыз. Мына Асыкбек мырза, сиз тарыхчы катары дүйнөнү кесип жүрүп, кыргыздын тарыхын, санжырасын жазып аткан адам катары мен сизден сурагым келип атат. Деги эле бул экинчи, үчүнчү кылымдар, биздин доордогу экинчи, үчүнчү кылымдар усундардын убагына туура келет экен бул сөөк. Анан биздин окуштууларыбыз айтып атпайбы, муну кыргызга эч кандай тиешеси жок деп. Анан ушул жагына сиз макулсузбу же кандай карайсыз? Ушул боюнча дагы сиз өзүңүздүн пикириңизди айтсаңыз. Бул жакында болгон иш-чара аябай жакшы болду. Буга тарых өзү убакыт өткөндөн кийин баа берет. Ушу министрликтин башында туруп, Түгөлбай Казаковдун демилгеси өзү менен мойнуна алып туруп чоң иш жасалды. Муну эл кийин бааланат, сөзсүз. Жакшы кылынган экен депчи. Мына жеңишек айтпадыбы? Момундай берилген. Действительно бизге азыр 15 октябрдын эртеси бизге 10-же же болсо 2005 жылдагыдай революциянын кереги жок бизге. Ошон үчүн биз өзүңүз менен баш болуп, Алтай агамда Акылбек болуп чогуу бекерине барып келгенбиз. Дүйнө өзүндө кыргыздар жалгыз ата бабанын салтын колдонгон, арбакты сыйлаган, арбага ыраазы болмоюнча тирүүчүлүктүн иши оңолбойт дейт. Мына телевизор көрүп турган телекөрүүчүлөр деле мага кошулат болсо керек. Ата энеңе көз өтүп кеткен ата эне. Куран окутпачы болсоң, бир убакыт өткөндөн кийин түшүңө кирет. Көз өтүп кеткен кишичи. Ошо кан чыгарып туруп, Куран окутсаң, андан кийин түшкө кирбей калат. Мына бир эле пример да. Ушундай нерседен биз баягы илим менен неметилип калып эле, биз баягы кыргыз болуп төрөлүп, орус болуп жашап, ушундай нерсеге баа бербей калдык да. Аябай жакшы нерсе жасалды. Өзү жанагынтип айтылып аткандан кийин өлгөн киши айтмак беле. Эми мазактап ошону 60 жылдан бери алынбаган анализди эми 6 күндө ала коебу, ошо Ташбаева баш болупчу. Жок, 6 күн эмес, бирок дагы 20-30 жылдан кийин деп атпайбы? Да, аны хорошо, макул. Эмнеге Эрмитажга берет эми? Биз Эрмитажга эмне Орусиянын кол астында жашаган мамлекетпизби? Эми бул жагынан алганда биздин кыргыз жеринде көптөгөн бабалардын сөөктөрү казылып кеткен. Эрмитажда турат, Москвадагы музейлерде турат, Новосибирскийде турат, Ташкентте турат, ар кайсы жакта турат. Бул Союз учурунда? Анан Союздун учурундагы бул ошол кездеги идеологиянын бирден бир баягы иш-чаралары менен болсо керек. Жок, Союз учурунда ушундай баатырлар болобу, каган болобу, ошолордун баарын
республикадан баштап автономный областтарга жана менин суроома жооп берсеңиз, жана усундардын убагы усундар кыргызга тиешеси барбы жокпу? Усундар кыргыздар эле да бүт. Эми ошол боюнча айтып берсеңиз биздин телегөрүүчүлөргө. Мына жерден жанагы эң биринчи мен аягына чейин айтпай калдым. Мына 2005-жылы Алтайдагы болгон Үкөк канышасынын сөөгүн алганда катуу жер титиреген. Ошол Үкөк канышасынын мынакей сүрөттөрүн көргөзүп беребиз сиздерге. Мынакей могу мүрзөнү Паласбак деген археолог, доктор иштерсинов 2005-жылы казып, мынакей казып атат сүрөтү. Сөөгүн алып чыгып атат. Мынакей сөөгүн алып чыгып атат. Ушуну вертолетке салып Новосибирскке алып баратканда вертолет жетпей койгон. Алтай республикасында аябай чоң 8 балл жер титиреген. Ушул сөөгүктү алып кеткенде. 2 жыл ошол жерде жатты, андан кийин Санкт-Петербургда жатты. Андан кийин кайра алып келишти. Азыр Алтай республикасынын эл музейинин подвалында турат. Эми ошону да жерге беребиз деп неметип атышат. Алтай эли дагы түп көтөрүлө улам Москвага жазып отурушуп. Туура. Бизде баягы катаклизмдер көп болуп атат, жер дайыма титиреп атат, дыйканчылык иштерибиздин баары токтоп калды деген кайрылуулар болгон да. Ошону жана религия лидерлерин баары чогулуп алып туруп кайра орус өкмөтүнүн бийлигине кайра кат жазып атып туруп ошону алдыртып келишти. Азыр эми ушуну кайра жерге бере албай атат. Негизи бул дүйнө, тиги дүйнө деп экиге бөлүнөт. Бул дүйнөдө биз жашап атабыз. Тиги дүйнөдөгүлөрдү биз мазактап, үстүнө чыгарып алып, эшо экспонат катары ар кимге көргөзүп, ушул жерге коюп атабыз. Аны аныктай турган болсо, аныктасын. Кайра эле жерге бериш керек. Бул туура эмес. Мисалы үчүн бир Асан деген киши дейли, же Үсөн деген киши де атасын алып чыгып үстүнө коюп койсунчу жер. Ал эмне болуп кетет? Мына балдары. Эмне мазактап атасыңар дейт. А мунун балдары канча поколение өтүп кеткен, айта албай атат да. Эч ким айта турган эмеси жок. Мына могу жерде Салбык курганды Киселев деген археолог. Ушуну 2054-55-56-жылы мына Салбык курганын мурунку пирамидасы Монамда болгон. Мына. Бийиктиги 45 метр. Пирамиданын негизи квадрат 75 метрден болгон. Ушуну 3 жыл 54-55-56 жыл мынакай ДТ-54 менен сүрүттүрүп Хакасияда падышалар өрөөнүндөгү көмүлгөн эмен. 3 жыл 228 миң куб мүрзөдөгү топуракты сыртка чыгарды. Ошону кастырган үчүн Киселев өлүп калган 2 жылга жетпей. Эмне кереги бар ушундайлардан? Окумуштуу кабылларга баш ийгендин чени болот. Ал окутсун аудиторияларда. А момундай изилдеген ал вообще туура эмес. Неме кылып алып. Эми мына бул жерде тирүүнү эле айтайын. Мына бул Бурятиядагы Иволга районундагы Улан-Удэнин Итигелев, Хамба Итигелев. 1852-жылы туулган. 1927-жылы 75 жашында мен 100 жылга уктайм деген. Ошол уктагаткан киши дагы өзү менин денемди 60 жыл жердин астына койгула деген. Ушу отурган боюнча. 1986 жылга чейин жердин астында болду. Андан кийин 5 храмды тургузуп мынакей. Ушунун ичинде турат. 2 жолу барып көрдүм муну. 15-14 жылдары. Эми ушуну 2027 жылы ойготулат экен да. Ушуга Путин менен Медведев барган. Виктор Звягинов, Россия Федерациясынын судмед экспертинин начальниги, доктор медицинских наук. Көрүп чыккандан кийин журналисттер интервью алган. Ушул көрүнүшкө кандай деген баа бересиз дегенде, ошол өзү окумуштуу киши. Бул медициналык көрүнүшкө тескери көрүнүш. Тескери көрүнүш деп атат доктор. Мен буга эч кандай комментарий бере албайм деп айткан. Биз ошондойлордун баарын эле тээп салып эле өзүбүзчө каалаганыбызды кылып атабыз да. Арбак тынч жатыш керек жерде. Арбакты мазактаган эл ал оңолбойт. Арбак менен сүйлөшүп келген элбиз биз жалгыз. Арбакты ызаттап келген элбиз. Арбакка Куран окутуп келген элбиз. Арбактарга эстелик тургузуп келген элбиз. Арбактар менен сүйлөшүп Куран окутуп кан чыгарып туруш керек. Эгер андай болбосо элбиз ар кандай кырсыктарга тушугат. Бул туп-туура иш жасалды да. Бул эми тарыхын айтып отурсак, чындыгында усундар, сактар деп булардын баардыгы эле кыргыздардан тараган элдер болуп эсептелинет. Эми мындай да байыркы замандарда балким кыргыз деп аталган эмес,
бирок биздин эле ата бабаларыбыз болгон. Биздин тарыхчыларыбыздын көбү кыргыздар Енисейден, Алтай Енисейден 10-9, 11 кылымдарда келген деген көз карашка бекем карманып алгандагы бул жерде кыргыздар жашабагандай эле мамиле кылып, ошондой окутуп да келишкен да. Бирок ошол эле мезгилде Кытайдын архивтеринде, Ватикандын архивтериндеги материалдарда бул жерде кыргыздар жашаган, байыркы замандарда эле кыргыздар жашагандыгы тууралуу айтылып атпайбы? Жакшы сөз сурадың. Бир нерсени эске түштү. Читага барсак, Читанын Забайкалье деген округу бар. 680 километр. Читанын музейинин директору менен сүйлөшүп отурсак, көп отурдук кабинетинде. Ошондо айтты. Кыргыз заведующий залды алып келип, баягы материалды алып келчи деди. Забайкальеде орустар картасын түзгөн экен. Кыргыздардын өлүгү жатат. Кыргыз ата-бабалардын. 65 миңдин тегерегинде, 60-тан 65 миңдин тегерегинде да. Ошол карта азыр менде. Мен буну жакында китепке чыгарам. Ар кайсы жерге көп Кокуйский городище деп жазып койгон. Анан карта киши бирөө жаман кабар болсо, Кокуй жаман болгон турбайбы дейбиз го. Көмүлгөндөн кийин кош дейт, жакшы жат деп. Кош деп. Ошо кыргыздын термини менен жакшы жазган. Кокуйский городище карта, ар кайсы жерде жаткан көмүлгөн жерде кош деп жазылуу турат. Картасы турат. Мен ушуну албай калдым да, просто алы келип көргөзгөндө жакшы фактылар болмок. Асканда жанагынын эң негизгисин айтып беретем экен. Эң негизгиси биз жалгыз эле кыргыздардын узкий түшүнүгү биз Ала тоодо эле жашаган деген түшүнүк эмес. Евразияда жашаган кыргыздарбыз. Туура. Евразияда. Туура. Ар кайсы тарыхый окуялар менен келип жерге туруп калдык. Ошону менен биз мамлекеттүүлүктү сактап калдык. Ушунун эле тегерегинде сүйлөшкүбүз келет да. Эми азыр бизде баягы рекламалык тыныгуу бар. Андан кийин дагы ушул Баткен ханышасын жерге берүүдө ошол Баткен жергесинен тартылып келинген. Анан ошол мындан 60 жыл мурда баягы археологдор менен кошо ошолорго жардам берип жерди каскан бир аксакал бар экен, 80ден ашкан. Ошол аксакалдын да интервьюсу бар. Ошону көрүп алып анан кийин сөзүбүздү улайлы. Saat 6 MCS'nin Aldar fiilde turuşat. Turası das. Покойник, по-моему, тогда читать понял. Сразу? Sen gelsin abi. Gideceğiz abi. Оттуда же мен примат эткем да. Мына сиздерге сейчас передача кылып атам да. Анан ошону передача кылып эле, все, сдали, приняли. Присутствовали да. Баткенский район администрациясынын бирөөсү болуш керек. Руководитель аппарата передача. Чакырып коюңуз. Ошо кишини эметели. Келсин. Спианта таспын. Дальше бak. Canında turat bireyindi. Да, все. Перединципиальный контрколор сейчас. Жок, с разрыв отырып эле. Баштап келген берди. Биз примат эткенбиз. Nasıl geçki? Мен айтым берди. Так. Биз сиздерге өткөрүбүз. Так. Буюрса, силер принимаете. И представитель МЧС вот Ayrık başçısı var. Sizden ötmezler bize de vermiyoruz. Allah çataş bir. Siz koyup veriyoruz buna ki ben cürot bayağı. Çıkıp narikçasını gözümüz menен көрүп. Kim? Şimdi onu көрün да. Demde turun eşlik yok. Көрбөй туруп кол коюп койсоңуз да көрбөйт, ha? Көрсөтүп туруп koydur.
Bari turada, elim kana gelip otur şartım diyor. Şu biz az çok var mı dışarıda? Şu yerden Koygandan keyin. Koygandan keyin demek, bunun var etkenden keyin vaxtınızda bolmay kalat da kesin. Çok vaqt bolat. Yok, vaqt bolat hazır. Hazır da verdi. Hükümet öz turar, hükümet öz turar. Alsınlar da koyun koyuyor şey. Birinci istiqlardan qog'ozda qilibdi. Men hozir shaylov bilan zalmasa qilayotgan jerimdan hozir просто borib sizlar qo'shib borib qo'yinglar deganman, keldim deydi. Boyaqni turamqa bersin da. Bektaş Vasılbek. Emelden. Главный подкидывай. Turar, sen demet kozmu? Sen bu Ne kapıyor? Başta her şey. Hangi принял когда нам что хизматыңызды? Чөсөдө. Ага, должность там birinchi. Ава должность. Начальник ОЧС. Коротко жазып койду. Орысша жаза берейин. Орысча ғой. Начальник. kişini söyleştiriyoruz. Özüm ben bunu kazışkan deyip. 3 kişi gelgen. Bir Orus olsa gerek. Orus yigit. Anam bir ayal. Anam bir Özbek kişi gelgen. Ol Özbek kişi kalan menen tartat açıp bunday üstünü çötke menen tazalagandan keyin fotoaparat menen tartat dedi. Kalan menen depterge kagazga süredi de ana şöntüp terlegandan keyin anan endi bu sefer dep bardık ele şonu şu köyn açkan burada biz. Men bir 10 günce işlegenmen bitti. Qancha jashdalingiz o'shanda? Şu 7-chi klassda o'qib yurgan bo'lsam kerak 50. O'qituvchilarni foydalangan da. 53-chi yillar bo'lsa kerak. 56-yil ekan. 56-yil. Onda iki yo'l ko'ylaganda bir to'xtatgan, keyin daha ko'ylagan. O'zingizning ati-joningizni aytib qo'ysangiz. Men atim Murda, Aydarov Murda. Murza, Murda. Mirza o'zi. Mirda. Mirza Aydarov. Qancha o'shanda qavarda qasishdi o'sha vaqtda? Qancha? Qancha ko'rishdi, qancha Voy, juda ko'p qazganmiz. ko'p qazgan. Söğütlerinde o'sdi. Juda ko'p. Birini qazib bo'lib, keyin mana uni qazg'iladi, dan boshlayveramiz. 4-5 ta bo'lib qazg'ab ishlagan. Janagı işlewatib, qazib jardam berip anan janagı tiyin aldık tatpaysiz bu akçasını. Akçasını? Anda aytib qo'yinglar o'sha. Ha, kuniga 25 so'mdan aqcha to'laydik bizga. Abitga ketamiz, daha soat 3'da kelamiz, rabot bo'lib ishlagan. Anan sizlar janagı qazib jaqindaganda o'z ko'zingiz bilan nemeni ko'rdingiz? Bunday qiladilar. O'sha grobning ustiga yetkanda beqa chiqdi, chiqarib beradi. Grobning ustini tozalab, anan qapqog'ini ochadi. O juda göylü qalin taqtadan, archadan üstünü ochadi. Ochadi, biz o ustidan qarab turamiz. Ochsa anan so'yok yotadi bunday. So'yokdan cho'tka menen tozalab anan bitgandan keyin bayaqı o'zbek художник fotoaparat men tortadi. Anan qalam menen ham tortadi de so'yok. Anan keyin buzat anan. Buzu anan ne qilsang shoqilda anan ikkisiga solib qo'yib ishlayveramiz. Alganını alıp Mirza aka. Janagı meyli alganını alıp ketkendir. Biz bugün alıp kelgen bunu mumya dep koyatan o'sha terisi menen turgan jaş kızdı emesin gördü öyleniz? Yok, onu görmedim. Onu görmediniz mi? Görmedim. Şu kichkina ochgandan keyin sizlar ko'ylayvergilar deytan o'zlari
Ушинтет да. Ооба. Канча сөйөктү алып кеткен билесиз, билбейсизби ошондо? Көп деп атпайбы. Көп сөйөк. Бул жерде ачылганын баары кеткен го. Кайсыны алып кеткенин билбейм. Кийин эле şu birine şu bir kızdın tövbe çıkıp durup ketти деп калды. Кайдаш келди? Ошондо. İşte öyle diyor. Tasın köyün atkamı. Çok var. Neden turasam bunu? Niye alıp geldiler bunu? Niçin bu zeyge? Aytır. Emne alып келдик. Bunun emne alып келдиңер? Бул Жеңиш аке, сиз айтыңызчы. Эмнеге алып келдик? Салам алейкум. Саламат, кандай жакшы отуруп. Ой, бери турсаң. Буну тим эле койбой, эмнеге алып келдиңер? Эмне айткылды? Бишкектен. Эмне коёбуз, эмне кылат? Söktü. Ne için alып Суроо атат. Максаты Ооба. бул апабызды ордуна бериш керек болду. Жерге бериш керек болду. Бул дагы кечиккенде Эрмитажга кетмек Ленинградка. Ата, бул мындай нерседе Бул ыйык нерсе, Бул мындай нерсе. бул аян менен болгон иш. Мисалы, бул Баткенде бул айымдын көрстөнүн касып мумиясын алып кетип атпайбы? Ушундай эле случай тиги Алтайда жанагы Өкөк Царицандагы эмесин орустар казып алган да. Казып алып, аны Новосибирский музейге коюлган. Анан ошо Алтайдагы деле кыргызчылыкты кармагандар отурсаңыз, биякта деле коомчулук мунун тетиги 2005-2000-ден бери көпүлөдөн бери айтып келатат. Бул кыргызда салтта болгон эмес. Аял киши ачык музейде жатыр. Ата тегинин сөөгү мынтип барып төрүнө коюп алган эмес депчи. Муну жайына кайра берели деп. Анан орустар деле аны коомчулукту угуп, былтыр мурдагы жылы алар деле жана Алтайдагы Өкөк Царицанын сөөгүнчү кайра эле өзүнүн ордуна алып барып койду. Анан бул деле бул мумияны деле бун деле биз эми музейдин ичинде аны кармаганга, жанагыны сактап турганга өкмөттүн каражаты жок, шарты жок. Анан жана музейде да ар кандай бир эмелер болгон үчүн коомчулук болсо курчатат, ошону суранды. Ошону өз жайына берели, элибизде тынччылык болсун, тынччылык болсун деп. Анан мунун деле эмесин апирлет эткен, 1-5 кылымга чейинки таандык бул Бул апа мумия экен депчи, апа деп. Бул апа, бул аян менен табылган нерсе да. Аян менен табылган. Азыр Монголиядан да бир кыргыз апаныкы чыкты. Кыргыз кадимкидей телевизордон айтылды. Россия айтты. Чыкты. Эми бул буйруса аян менен айтылып, аял киши ар убак музейге жатыш керек эмес. Ордуна келиш керек. Бул касиет. Мунун касиетин азыр бул апаны жайына коелу да анан айтып сүйлөшөлү. Биз гробду кандай казайык дедим. Десем айтты, прямо казасыңар. Миржаны. Жашык менен коебуз, үстүн жаштырып. Кандай болбойт. Сиздердин биздердин айткан сөздөр сиздер түшкөн жок. Ал музейдики. Бул жерде сөйөктү биз алып чыгардык мынакей. Жамааттын өкмөт кепиндейбиз. Музейде кепиндейбиз. Чыгарышты, приказ менен чыгарылды. Музейден чыгарылган үчүн берип атат. Жок болсо чыгарылбаса булар бермек эмес. Кармап дагы миңдеп жылтак кармамак. Эми сөйөктү чыгарып бергенден кийин, айылга келгенден кийин сөйөк сиздердики. Элдей кылып көмүш керек экен да, кыскасы. Эми сиздердики, бийлик сиздердики. Ардагын чукуп туруп мынча могун телип турат. Бирден күнөң алсак. Ардагын чукуп кадимкидей элебектин сөөгүбүз жашырып алганга аракет кылышыбыз керек. Ошо эртең ошондой. Айттым. Жок. Азыр Абдулаким. Азыр сүйлөгөндөн неме жок. Давай бир күрөктөн болсо алып кадимкидей кыргызда. Сөз эч жакка барбай иш менен бүтүрүш керек. Ушулар тигине зам. Şu элдей кылып көйлөп туруп, элдей кылып коюш керек да. Жаназасын окуп коелук, зыяны жок. Çin'de. Давай mana kuzağa çıkırayım. Bir kürekten alsak bütün. Балдарды күрөк алдырыңыздар. Астырмай кайра. Неме kana? Астырган турсаңыз барбы? Жакы ойлоп турсун. Сен октурсап жектейди ama. Oyup koyuş gerek, hayvan kırış gerek, anavı manavı. Dar bekar eken. Yerdi şartıga karap kete veret eken. Men manavı köp yerge bargam, manavı damlayan bilek.
Isparaga bir yerge vardım. Şöyle bir jeğenimiz öttü. Barsak şundaylar pirama kılıp ele koyuptur. Grupka koyuyor. Yok, grup ben. Kapım menen koygandagın Cıgaçlardı koy böyle sakal tartıp koygan. Ana murda. Kaç veriniz? Murda o ana mazar. O döndün üstü cağı eski mazar. Ana var bir yarım metre vargandan keyin hayvan kılar bir cağını. O şu batış yağını. Batış yağını hayvan kılıp durup şu hayvanga koyup ana üstünden cıgaçlardı koy böyle köm koygan. Sebebi bunun. Sebebi yer kum. Kum anan şöntüp koygandan keyin üstüden oyulup kalaverçi böyle. Gör oyulup kalaverçi böyle. Көргөнбүз. Keyin baldары var bekitken kebirler tikine. Bu kıyınçılık vak boğan. Bu köylaganga adam yok boğan. Ana sekin. Hazır şu dönüm pastağıda mazarımız var. Tandırdın olday köylap kirip anan cay kılıp koyup atat hazır. Endi bunu kanday kılıp koysam bolaveret ekan da. İşi kılıp jerge koyuş gerek da. Jerge koyuş gerek. Tutpa to'g'ri. O aldı endi. Grup çıktı bunda. Bu premo ile koyulgan. Bunday hayvan ham kılıngan emas. Hayvan ham kılıngan emas. Kandır okşaş kılgan emas. Bundan gruptan çıkan. Endi bu grup qanday qilamiz buni bilmayman endi. Bu bizde grup bo'lgan emas hali. Bizde siz bilgen bul az grup degenimiz arça tabut kadimki değil arça menen geldi. Oşonu menen ele koyabız. Şu özünükü bar bolsa özünükü koygan eng жақсы. Oşonday kılabız. Özünükü bar bolsa. Kırgızlar arçaga koygan, sögü çiribesin, жақсы сакталсын. Arçanın kasiyeti menen koygan. Al grup emes. Grup emes. Arçanı tabut. Tabut ele kırgızcha, tabutga koygan. Тура өсөке? Табыт. Бұл сіздер айтқандай көптеген замандар, көптеген кылымдар мурун коюлган бұл. Birden 5-ci kılımga чейин делди. Ал кезде биздин жашап аткан жерибизге, биз жашап аткан жерлерге, Баткенге, Таласка, Ошко көлгө ислам деген келген эмес анда. Келген эмес. Ислам келген 5-ci кылымдын аягында, 6-cı кылымдын башлаганда пайда болуп атпайбы? Ayıldık aksakallardan tügül yerde öz ardınça kengеши болуп атат. Себеби булардын жана биздин оюбузча сөк ээлери ушул кишилер. Мындай чечимге келдик. Ушул Карабулак айылынын аксакалдары кандай коюшту чечсе, ошондой деп чечип атабыз. Бу кишилердин да ошондой талабы бар. Азыр аксакалдар менен кеңешүү учурунда. Мына ушул ыйык жерге келдик. Аллах Таала биринчиден эли журтубузга иман берсин, жигиттерибизге күч кубат берсин. Мына ушул заманыбызда ham тынч болсун. Мына ушул ыйык кызды алып келсиңер, силерге ham миң рахмат. Жолдун узагыга карабай, жакыныга карабай алып кепсиңер. İşiңер балам, işiңерге руаж берсин. Жолуңда ар дайым Аллах Таала ачык койсун. Жылооңда Кызыр ата билле жүрсүн балам. Мына ушу жубайың менен, бала чакаң менен тынч аман, сак саламат ойноп күлүп жүргүн. Мына ушул жакшынакай күндөрдө келди шу кыз. Эли журтубуз, халкыбыз берекелүү болсун, пайыздуу болсун, тынчылык болсун. Күндөн күнгө Аллах Таала нуруну берип, Kırgızistan'ımız güldöp, ösüp, örkündöp düşsün. Aytkanыңыз, amin. Bizim de maksatımız ошол, рахмат. Казаков bizge şunçalık derecede alıp, şunçalık şu ıyık kızda alıp keliptir, şu balanın joldoru bexatar bolsun. Жылоуда Кызыр ата ар дайым билле жүрсүн. Мына şu бала чакасы менен, эли журтубуз менен тынч аман, сак саламат жүрөйлү. Бу баланын ишини Аллах Таала дагы жогору көтөрсүн.
мына ушу шайлоолорубузда ham тынч, сак саламат, чырайлуу болуп өтүп кетсин. Мен айтканыңыз келди. Ошо табып менен кошо келишти, эмчиес баардык эме кылып алып, баягы кыргыздын колу кур эмес экен, көп түксө көл болот дейт. Кудайым ушундан ынсап берип, апабыз колубузга тийип, кыз келиндердин айбери, куту, ооматы, дөөлөтү баардыгы өзүбүзгө кайтсын эми. Мына ушунча болуптур, 60 жыл ачык жерде жатыптыр энебиз. Таргакшап. 2005 жыл мен баштадым, андан бери келген мына апаларыбыздын баардыгы аян алып, ушундай аркасынан иштеп, топтолуп, баягы акыры убакыт сааты келип, ушул ээси болгон биздин Айжыбек деген балдарыбыз бар, Эмил деген балдарыбыз бар, Акылбек, Темирбек, Жанибек деген отуруп баардыгына рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Колдоп, коштоп берди. Ушул келгендердин баардыгынын кызматы бар эже. Мына сиздер буйруп келип калсаңар, сиздердин да кызматыңар бар. Мен башым ийип тазим этем, ушундай апалар аман болгула, тынч болойлу. Кыргыз ар дайым жакшылыкта болсун, эртеңки күнүбүз жакшы болсун. Келечегибиз кенен болсун. Бүгүнкүдөй күн жаркырап тургандай, Теңирим дагы, жараткан дагы жалгап турат. Асманда турган улуттарыбыз баардыгы ыраазы болгон үчүн элибиз кандай жакшы болсо, күн дагы ушундай тийип берип турат. Рахмат сиздерге, чоң рахмат. Сиздерге дагы чоң рахмат. Кызым колдосун, Аллах корсун. Мына шу кызыбыздын шарапаты менен кыргыз эли оңосун. Бүтүндөй кыргыз кыздары бактылуу болсун. Алыста жүргөн кыздарыбыз, жигиттерибиз өзүбүздүн кыргыз элине келсин. Кыргыз эл дайым бейкуттукта жашайбыз, мындан бияка бейкуттукта жүрсүн. Ошондой эле келе жаткан биздин мына шайлоодун алдынан келиптир, бизге Кызыр келген сыяктуу. Алла Таала оң көрсүн, Кызыр ата колдосун. Дайым заманыбыз оң болуп, жакшы президент болсун. Мындан бияка бактылуу жашоо улансын. Ар дайым мына ушул жерге сыйынып, кандай ой тилек болсо айтып кеткенге, мындан кийин бул жердин келечеги али алдыда, бул башталышы. Шунчалык чыган кыздар силерге, жана ошондой эле Түгөлбай Казаковго, ушу музейдин жетекчисиге баардыгын жашообу метлес Алла Таала оң көрсүн, бактылуу жашоо улансын. Шундай жакшы жүрө бериңиздер, шундай жакшы жерлерде дайым өскөрүшүп жүрө берейин. Энди мына ушул балам, мына ушул немени аялды коюп жатабыз, бир добуштон. Эркек болобу, аял болобу, кыздар болобу, бир добуштан ушул мына ушул немени мүрзөнү чырайлуу кылып, оңдоп, жакшынакай сыйынадыган жер кылып ачып, жылына бир мартадан келип, бардыгыбыз сыйынып, ушул бизге ыйык жер болуп калсын. Мана таластагалы мана сатабызды ham кандай барып сыйынып келебиз. Ошондой биздин мана ушул Баткен областында ham ушундай ыйык Айгүл тоосунун алдыга келиптир, мыкты мындай мүрзөлөрдүн ичиге коюлуптур. Аллах өзү күч кубат берсин. Кудайя Аллахым mana şu bereket versin. Elini taap keptir. Eli jurtuga güç kuvat versin. Tınçılık olsun. Bereket feyizde apkegen kız olsun. Şaylı oralaş. Jaşınakay mayram kündörü keptir. Күннүн жаркыраганын карагыла. Кандай чырайлуу турат. Шундай чырайлуу кыз экен. Шундай эли журтуну колдоп, неме кылбундан бияка Аллах береке файзini берсин. Жолду узак дебестен мана шол транспорттор кошулуп кептир. Шу балдарга ham күч кубат берсин. Шофур балдарга. Тарткан мана шу оператор баламам. İşine ruaj versin, jiroğunda Hızırata bille жүрсүн. Mana şu kızdın ruhtары şad bolup, bardığımızdı kolda tayap жүрсүn. Dona Kuday'dın buyruğu menen şu bugünkü saat buyurgan eken 20 жылдан beri ayançı kızlar, kasiyetli kızlardan bari iştep geldiler. Bugünkü күнгө şu tuş bolgon eken, bugün biz dagı ayan alıp bizde Ergeç Bay ata var, Aksılık. Al kişi ağlam menen baylaşat ayan alat da. Oşu kişinin aytusu boyunca bu kişinin adı Aykökül eken. Aykökül. Kanışa bolgon eken. Kanışa. Anan ayançı da bolgon eken. Ana bu apa ettim oydan şu ayan berip attı da men жылаңач жатып кыйналып кеттим. Men ошол жерге экспонат кылып коюп жылаңач жатып кыйналып кеттим. Бул өзү нурдан жуурулган нур кыз экен да. Анан эми мен жылаңач чачсам дагы нурга жуурулдум. Элиме нурумду чачам. Мен
сөөгүм Баткендики. Ошо баткендиктер мени сөөгүмдү койсун. Баткендиктер мени жууп тазалап кепиндеп, ошо Сөөгү ээси. Сөөгү ээси баткендиктер деп берди. Ушул сөздү уккандан кийин биз бир машина болуп келдик Өзгөн районунан, Каракылжадан шопурубуз болду. Бирок мен ойлойм эми Кыргызстаныбыз калмат болуп, Кудай кааласа кашабыз жакшы болуп шайланып, элибиз журтубузга тынчтык келет экен. Бейжал өлүмүнөн Курлай дооматтан сактасын, бала чакабыз, кыздарыбыз бактылуу болот экен. Тала түздө жүрөт балдарыбыздын баардыгы Аллахым колдоп, ушунун руху колдосун. Бул кыздын келгени дагы ыйык болгону менен мына эми шайлоо майрамынын астында турат. Кудайга шүгүрчүлүк келтиребиз. Ушу кыздын келгенине шүгүрчүлүк келтиребиз. Иманыбыз тынччылык берсин. Сиздерге чоң рахмат. Музейдин эмеси кимдетир эле? Алмагүлгө да чоң рахмат. Төгөлбай Казаковго рахмат. Көбүнчө Төгөлбай Казаковдун жардамы менен болуптур. Ушул кишиге рахмат. Сиздерге дагы рахмат. Ушу жол менен кыйналсаңыздар дагы өзүңүз күттөргө өзүңүздөр ушул жерде келген адамдардын өзүнүн жүрөгү менен ыкылас кылып келгендери үчүн элибиз журтубузга рахмат. Ушу жаткан жер жайлуу болсун, топурак торко болсун, элибиз журтубуздун колдосун, жөнөп даяк жүрсүн. Бейиштен болсун, сиздерге дагы рахмат. Ак жол мындан ары рахмат. Ушу каяктагы бир тарыхтын бир эң сонун бир эмеси болду да, тарыхчы баракчасы болду да. Эми ошону бизден кийинки балдарыбыз колдоп, мындан ары ушул жерди гүлдөтүп, мына Айгүлгүлдүн арасында турат сыйынчу жер болсун. Ушул жер бир Куран окуп ата кылып кетчү жер болсун. Баягы Манастын нарбайына барабыз го, биз ошондой болсун. Буяк башы. Hacımek. Gördün mü? Tuzlu algan ne oldu? Canım, yak olmazsa. Gönlü kork koysun. Bismillah götür buraya. Karmarlay. Eki başına koyduğumuz hemen. Başına koymayın. Ayakta düşkündü. İşte götürüldü de. Ilıcağına karmarla, ılıcağına. İşte başına çıtıran. Var bari. Hasta rahat çıkıyor. Ayakta düşkündü. Hakkını ayralan dedi lan. Cipten karmaylık valla. Hayır. Esler tiyanam toz olgula. Arak bargına bayke. İki çağınam çıkılar. Tüyüze kıska olup kaldı. Normal. Büyük kovan ekene, ya. Tamam sen doğru. Türk karşı. İçerim var. 4 tane ki. Oşun uçu. Ya şunu öyle kalkıp koy bayım ya. Oşunda da kalk oğuz. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул Баткен жерине ошо 14 октябрда 60 жылдан кийин кайрадан өзүнүн жаткан жерине ушул Баткен ханышасынын сөөгү коюлган учурун көрдүңүздөр.
мына Акылбек мырза сизден баштагым келет сөздү. Мына бул сөөк эми 2000 жылга жакын баягы возрасттагы сөөк да. Анан муну баягы кургап калган, анын үстүнө 26 жылдан бери баягы химиялык аппараттар менен иштетилбей баягы үгөлөнө баштаган. Анан ушу транспортировка кылганда, жеткизгенде анан мына жерге көмгөнүн көрдүк. Аябай мындай аяр мамиле менен ошол сөөктү баягы ичинде арча табыт, анын сыртында баягы ящик, анан ящиктин үстүнөн дагы тактайлар менен коюп, ал топурак басып калбай тургандай кылып көмүштүр. Мына ушул боюнча дагы өзүңүздүн пикириңизди айтсаңыз. Кандай болду? Жергиликтүү эл кандай кабыл алды ошол боюнча? Жергиликтүү эл биз барганда ошол нерсенин баягы сөөк ээси болду. Кыргызча айткандачы. Аксакалдардын айтуусунда ошол жерде казылып алган нерселердин бардыгын биз көргөндө, мына мен өзүм көргөн бир 30 чактыдай мүрзөлөрдүн казылып жатканын көрдүк. Анан бул коюлуп аткан жерди бул аксакал киши өзү көрсөтүптүр. Мына ушул жерден ушул сөөк чыккан деген. Жана айтып аткан. Жана сүйлөгөн аксакал, Жанагы сүйлөгөн аксакал. Негизи мен бир нерсени айтайын дедим эле. Бүгүнкү күндө кыргыз элинин ата менен баланын ортосунда мамиле, тууган менен туугандын ортосунда мамиле. Деги эле бардык мамилелердин бардыгы, ыйман ыдырап кеткенинин бардыгы кыргыздын өзүнүн каада салтынын кармабагандыктан деп эле түшүнөбүз. Өзүнүн илгертеден келаткан эне сүтү, ата каны менен келаткан ыйыктыктар болгон. Мына ошол ыйыктыктардын бири сөөгүн сыйлаган. Устун болуп дүйнөгө өлбөй жүргөн кимдери бар дейт аталар. Өлгөндөргө жер чукуп көмбөй жүргөн кимдери бар дейт. Мына ошол сөөктү коргулган үчүн кыргыздардын бүгүнкүнчө көп кыйынчылыктарга туш болуп атканы. Султан өзүнүн сөөгүн кордобойт дейт кыргыз. Мына ошол сөөктөрдүн баардыгын казып кеткени, мына мындай сөөктүн бул жөн адамдын сөөгүн жанагындай мумиялабайт, билесиздер. Тек гана көмүп коет. Мына ушул мумиялык канча дары дармектерин шыбап ушул кылымдардан кылымдарга сакталсын деген ханшанын тегерегинде алтындары, буюмдары кошо көмүлгөн. Жанагы аксакал атабыз айткандай, бул табыт көрүнгөндө эле бизди кете бергиле деп атпайбы? Археологдордун көпчүлүгүнүн мына ушул нерсеге кызыккан убактары болгон. Муну азыркы күнү муну жашырбайбыз да. Мына бүгүнкү күндөгү мен айтайын дегеним, мына ол археологдордун, тарыхчылардын, көбүнчө археологдордун ушундай бир ушул нерсеге аябай бар киришип кеткенин башка нерседен көрүп атам мен. Мына тетиги Санташта, Соңкөлдө, Саймалуу ташта кыргыздын ыйык таштарынын баары корейлер канчаны алып кетип атат. Кайсы жерде казылып атат. Кара Балтанын жогору жагындагы жана кургандарды кытайлар үчөөнү казып салды. Казып үчөөнү тегиздеп салды. Ошолордун баардыгына бир археолог барып кызыгып койдубу? Археолог музейдин ичинде жатканда ошол могул баягы казылып алган кандай болуп атат деп бир археолог сурап койдубу? Ошол сурап же бир проект жазып ошого бир акча чогулталы. Ушинтели кой бул аябай ыйык, бул таза, илимибизге, элибизге керек десе, ошону аракет кылдыбы? 25 жылдан бери жатат химиялык мындай обработка болбой калды. Бул уже үгөлөнүп атат. Ушуга өкмөт акча берсин деп өкмөткө кайрылдыбы дебейсизби? Мен ошолордун баардыгын ойлоп отуруп, анан көп жерлердин баары казылып атат бүгүнкү күндө. Бир археолог барып, "Ой, кол, бул биздин элибиздики. Бул эртеңкиге керек" деген бирөө жок. Тек гана бүгүн ушул нерселердин баардыгын карап отуруп, мындай бир өзүмчө ойго келдим. Ушул нерсенин башында Түгөлбай Токтогулович министрибиз Казаков ушул нерсени айткан үчүн ушул оюма кетип атат. Бул Түгөлбай Токтогуловичту министрди ордунан кетирүү гана бир ушунун ордуна кызыккан бирөө бардай болуп сезилип атат да. Себеби дегенде, эгерде чыны менен эле күйгөн болсо, жана биз барып көргөндө музейде барыңыздар, подвалда жатат, жана чаң баскан. Баягы башка музейлерде барганда жанагы айнектер менен жабылат. Эми айнек менен жаап койгондо 60 жылдан бери айнек менен жапканга мүмкүнчүлүк болбодубу? Анан туура айтып атат, абдан туура. Бул кыргыз эли бүгүнкүгө чейин эми кичинекей элибиз эмнеден сакталып келди? Эмнеден? Ал кичинекей алакандай болгон элибиз бул кайып дүйнө менен канатташ болгонун, туңгуюктан туура жол таап келгенин, ошол
табият таануу, аалам таануу, адам таануу ушундай улуу мыйзам менен жашап келип, өзүнүн бүгүнкү күндө кыргыз ошол 3 жылдык мыйзам менен жашап келген үчүн өзүнүн орду бар, өзүнүн мамлекети бар, өзүнүн жери, территориясы бар. Мына ошол нерселердин бардыгын биз элибиз башка акыл менен жашагандан сырткары дагы көкүрөк дүйнө менен жашаган биздин олия аталарыбыз, данышман аталарыбыз, акелерибиз ошолордун баары туңгуюктан туура жол таап келген, баспай туруп баарын көргөн, көрбөй туруп көсөм сүйлөгөн, балдар мындай кылалы, элим журтум мындай кылалы. Мына ошол нерсе. Биздин бир максатыбыз, эң улуу максатыбыз бул болду. Билесиздер барыңыздар, Алтайга барып келерден парламенттик шайлоо алдында биз эмне үчүн аттандык? Шайлообуз тынч өтсүн дедик. Ошол жакта бир балабыз Көкбөрүдөн жыгылып кеткенде токтотту. Кокуй, тынч баралы. Ага каршы адамдар чыккан. Кокуй бул Манаска барбагыла. Бул ширк, бул туура эмес деген. Келгенде тынч өттүбү? Ал жөнүндө эч ким кеп кылбайт. Биз дагы 15-ине чейин ушул нерсени коюп калалы, шайлообуз тынч өтсүн. 7 жылдан бери тынчтык эле жашап атпайбызбы? Тынч эле. Тынч өтсүн. Бул жогоруда айткандардын баардыгы туура. Арбактардын бар экенин, улуу күчтөрдүн бар экенин, алар акыл эстүү, аң сезимдүү толкундар экенин билебиз. Бул илимий түрдө да мунун баары далилденип бүттү. Ошондуктан биз тилеп ошол 15-ине чейин жабалы апанын сөөгүн. Изилдей турган болсо жана чачы менен кичинекей терисинен изилдеп далилдеп алат. Окум илим буга жетти. Мына бүгүн тынч эле. Бул жөнүндө эч ким кеп кылгысы келбей атат. Эгерде ошону дагы барып, мен мындай айтайын, эгерде барып ошону кайра козгосо, анда ошондо чатак болот. Бул дүйнөнүн бар экенин, бул дүйнөнүн катарлаш экенин баарыбыз билебиз. Анан негизи мындай да, ол кыргыз биздин тарыхты жакшылап карап көрө турган болсок, бир топ согуштар болгон, калмактар менен согуштар болгон, манжулар менен, кытайлар менен болгон согуштар, ошол эле казак туугандар Абылай келген бир кыргызды чабам деп, андан кийин Абылайдын урпактары Кенесар, Норсбайлар келген. Алар келгенде биринчи кезекте күмбөздөрдү талкалап, мүрзөлөрдү касып, сөөктөрдү алып каржылыгын жерге кагып кетишкен. Мына ушундай нерсе. Ал эми Советтер Союзу орногондон кийин дагы кайра эле ушул нерсе баягы мунун цивилдүү жагы болуп атат, мүрзөлөрдү казып атат, анан өлүктөрдүн баарын алып кетип атат да. Анан ушул алып кеткен эми ушул нерсени токтотуу чынында бүгүнкү күндө биз эгемендүүлүк мамлекет болсок, өз сөөгүбүздө, сөөктөрүбүзгө өзүбүз ээ болушубуз керек, өз жерибизге ээ болушубуз керек. Туурабы? Кандай дейсиз Аксакал? Бул баардыгы айтылып аткан сөз туура. Бирок дагы биз ушул карапайым эле эмес, касиеттүү адамдар деле калыс болбой, ар кимибиз өзүбүз жакка тартып эле, үч күйүп эле болуп аткан иштер да бул. Мындай кылса, мындай бул апанын касиеттүүлүгү мындай билгиле да. Эмне эле түштүктө кырсык боло берет. Күндү ураса эле сел жүрөт, күндү ураса эле басып калат, баардыгы болот. Жер көчкү баардык кырсык болот. Ошондой эле жамгыр бизде жайып жерге сиңип басып кетет. Мен ушуну түштүктүн бир туугандарыма айттым да. Ушундай болуп атат. Түндүк түштүк болуп атасыңар деп, Арстанбап атабызга базар коргонго барып жылкы сойдук, Куран окутуп. Түпкү аталарыбыздын баары ошол жака коюлган. Ошол урпактары барып, урпактарына иман берип, кыргыз, мен айттым, парламенттеги пикет болуп аткан мени чакырганда мен айттым, бир эле кыргыз бар, түштүктө жашайт, түндүктө жашайт. Түштүк кыргыз, түндүк кыргыз деген жок деп бизде. Баарыбыз бир тууган элбиз делгенбиз. Эми ушунда мен 1989-жылдан бери ушуга аракеттенип жанымда жүрүшөт. Мисалы үчүн Акылбек кошулуп көп кийин жүрүп калды. Ушундай жүрүп, ушунун ичинде 107-8 жылкы союлду, Акбоз бээ. Мына площадьта дагы болоорунда мен Акылбектерге айткам ошондо. 100дөй бала каза болгон турат, мен андан башка токтото албай калдым деп. Анан мен жанагы Каныбек Иманалиев ошо похорон неменин төрагасы болгондо Каныбек Иманалиевке кирип, ошол мага жылкы таап берип, ошол жерге жылкы Акбоз бээ союп, ошол жердеги шейит болгон аталардын сөөктөрүн ата бейитке алып кеткенбиз. Бар барган ата бейитке. Мында эми айтып атышпайбы? Биз чынында эле арбак менен тең тайлаш чогуу жашайбыз. Ошол арбактар уктаганда жүргөндө жаныбызда коргоп жүрөт. Туура, бир жараткан коргойт. Бирок жараткан
өзünün pendelerine kasiyetli berip koygan. Kitepte dil aytılат. Hem biz mындай болуп кетпедик. İslam деп эле исламга кирип, же исламды түшүнбөй. Шартын түшүнбөй. Анан бул намаз окуп алсаң, орозо кармабасаң өлүп каласың дегендей маани менен жүрүп калдык да. Эми ал маселе бөлөк болуш керек. Эми азыр Ленинградда бир апа жатат экен. Бул бизге баратканда ушул касиеттин ушундай бар, ата бабалардын баарын жолу менен жасайт экен да. Бирин бүткөндө экинчисине. Ошул апаны алып баратканда аян берилип атат. Бул жерден дагы бир апа алынган Эрметаш жатат деп. Алайдан алып кетилген. Жок, бир ошондо мен жаш кезим токмокто иштеп жүргөндө Сайлыктын жанында мүрзөдөн бир апа, эми бизде Кыргызда аял кишини апа дейт, арбакты эркек кишини ата дейт, туурабы? Ата деп белгилейт. Жашпы, карыбы ата дейт. Анан ошондо айтылган. Бүгүнкү көмгөндөй экен деп. Чачындай ошондой анан жап болгон, көрсө ошол эле жака кеткен. Эми жанагы Баткенде көп мүрзөлөр касылып атпайбы? Алар беркилерден алар байлык издеген. Байлык издеген. Мындан касиет издеген. Жана беркти алып кеткен. Эми ушуну апаны биз сурадык да. Опис барбы деп. Жанынан эмне эчтеке жок. Бир гана сынык шакек бар экен. Колунда айтып, э? Колунда. Азыр аксакал бүтсүн сөзүн. Бар экен да. Эми ошон үчүн биз азыр мындай да айтабыз, айтпайбыз. Ошондо баратканда дагы мына касиеттин баратканда ошол жерде айтып атат. Кыргыздын бир баатырын эми ким алып кеткенин айтпайын, билебиз. Кайсы улут алып кеткенин. Баратканда айтып атат бизге. Кыргыздын бир баатырын алып кетип, жана сөөктү кагып таштаган, сөөгүнүн баарын таштаган, тияка таштаган деп бизге айтып атат. Баратканда. Ушул айтып атабы? Ушул баратканда аян берилип атат да. Аян берилип атат. Анан ошондо мен ойлодум, мына экинчи Төлбашы апа. Апанын касиети келди, курулду. Эми мындай салыштырып көрсөң, азыр мына Акылбек эле айтты го. Ата бала катышпай калды го. Туура. Бир туугандар катышпай калды го. Демек булар кыргыз талаалап калсын деп сөөктөрүн 12 мүчөгө бөлүп ыргытып, башын тияктан карга кузгунга жеткизип, башы жок болсун. Кыргыз тинтирип кетсин, каада салтын жок болсун. Каада салт өлдү дегенче кыргыз жок болгон ошол да. Жок. Ошон үчүн азыр эми мен атын айтпай атам, себеби бул жерде билчү кишилер бар, аны дагы өзү айтып берди. Аны азырынча эрте аны тактап туруп чыгарыш керек. Бирок баратканда ушул аянды берип койду. Мен айттым ошо, мына эркектерге келиптир. Эркектердин ар намысын, ыйманын кыргыз эмне деген, сөзүң өлгөн чөзүң өл деген. Туура. Туурабы? Бизде ал жок болуп атпайбы? Мынакей азыр эле шайлоодо ким өзүбүздүн мен деген депутаттар бир уюмга кирип кетип калды, тиги уюмга кирген, тиги уюмга кирип эле элге убада берип коюлуп басып жүрүп атпайбызбы? Ушунун баары бизге сыноо. Ушунун баарын сыноо. Ушундай маселелерди ушу Темирбек сен көтөрүп, ушулар элге берип аткан бир жакшы жери өтө жакшы. Себеби азыркы ушу мумия боюнча бир гана Акылбек айткандай министрибиз күнөөлүү болуп атат да. Ушул боюнча кечиресиздер. Министрдин жасаган иши, бул тоодой иш. Тоодой бийик иш. Тоодой иш. Бул түшүнүп кыргыз үчүн күйгөн. Ата, ушул боюнча көрүүчүлөргө да жана сиздерге да айта кетейин дегеним, азыркы күндө интернетте биздин министрди Түгөлбай Токтогулович Казаковду интернетте бардыгы окумуштуулар, тарыхчылар атайын уюштурулган нерсе менен аябай жамандап атышат. Аябай жамандап. Мен айтар элем ушул жерде таза мен кыргызмын деген атуулдарга, жарандарга кайрылып кетер элем. Бул нерсенин туура болдубу же туура болбодубу деп айтканда мен кыргызмын дегендин баардык бул нерсенин туура экенин айтат. Ошондо сөөктү жерге берүү дегенде. Ошондо кайдай болбосун интернетке өзүңөрдүн ойлоруңуздарды билдирсеңиздер мен суранып кетер элем. Себеби дегенде ушул бул тек гана министрдин тилеги, тек гана министрдин мүдөөсү эмес, бул жалпы кыргыз элинин тилеги, сөөктү бериш керек деген. Ушул боюнча мен кайрылып кетер элем көрүүчүлөргө дагы. Ушул боюнча өзүңөрдүн үнүңөрдү кошсоңор, же туура эмес деп. Бул абдан чоң колдоо да болот эле. Бирок интернетте
жаштар көбүнчө жаштар колдоп атат. Силер арбакты коюп башканы оңдоп алгыла. Башка элди тынчтыкка чакырып алгыла. Арбакты эмне кыласыңар деген сөздөрмен, курс сөздөр, мен ал сөздү бул жерден айтсам уят болот. Курс сөздөр менен жаштар чыгып атат азыр. Эми ошол жаштарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Ошону сен көп уюштуруп жиберсең, жаштар көтөрүлөт. Көтөрүлгөн аны түшүнөт деген. Бизге бөлүнгөн убакыт аз эле калды. Аске, сиз О бийлик кутактарынан ушундай сырдуу дүйнө менен байланышкан кыргыздын каада салтына байланыштуу каада салтыбызды улантып кетсек жакшы болмок бийлик тарабынан. Мына бир мисал. Союз разбал болду, Жасабинин казанын Назарбаев алдыртып келбеди Эрмитаждан. Эмне үчүн ошондой бийлик бизде болбой атат азыр? Ушуну баштаган бийлик бутагынын бир бөлүгү болгон Түгөлбай Казак пионер болду буга. Ушундайга эң сонун баштады. Эң молодец. Эгер ушундай адамдарыбыз баардык бийлик бутактарында отуруп кыргыздын каада салтын колдонуп, сырдуу дүйнө менен байланышкан немелерге маани берсе сонун болмок. Анан могу кыргыздын байыркы салтына бирке айтып кетейин. Мурун эки эл кармашканда жеңгени баатырдын башын алып, ар бир мүчөсүн жиликтеп кой сойгондой. Улам кайра арт түгөстө келип өзүнүн элине кетип баратканда бирден чакырымда, экиден чакырымда бирден жилигин ыргытып, карга кускун каршы кыз жесиндечү. Анан акырында кар жилигин жерге кагып туруп, көмүп туруп, тигинен. Анан үстүнөн 5-50 көмүп коюшкан кыргыздын көчмөн элдеринин салтында. Анан башын болсо чакага салып, чаканын үстүнө бал куюп, 10 күн болобу, 15 күн болобу алып баргандан кийин балды жууп алып туруп чаканын ичинен башты алып чыкса сууга жууп. Таптаза. Бүгүн азыр өлгөндөй свежий барат. Анан ошол башты мазактап, мына биз баланча элдин, баланча баатырын жеңдик. Көрдүңөрбү башын деп, ушундай көчмөн элдердин салты болгон. Шишке сайып менен айыл четине. Эми ошондой биз ата-бабаларыбызды, эжебизди, апабызды, атабызды мазактаганга жол берип атабыз. Эми Ташбаевдин айтканын карабайсың го эми. Эрмитажга берибиз деп. Эрмитажга бергидей ким? Экспонат. Эмне кылабыз? Сатасыңбы? Сөөктү. Атабыздан сөөтүн сатканда ишибиз оңолобу? Экономикасы көтөрүлөт керек да, сөөк. Лакмакчылык, түркөйлүк да, жеткен чеги да, просто. Бүгүнкү күндөгү дагы бир белги да. Мына кыргыз элиндеги ошо 7 деген сан, 9 деген сан, ыйык деп 9'ду өтө бийик кармаган да. Ушул эле тиги тарых музейинде биз энелер бир топтолуп ошол тилек айтып, ушул аруу таза дүйнө келсин, энелер агарсын, көгөрсүн деген бир тилек айтканыбызда энелердин жер бетиндеги энелердин умайынын 9 касиетин билип, ошол деңгээлге көтөрүлүш керек экен деген кабар келген. Балким ошол кабарды ушул Маржан апанын руху бергендер. Мына ошол 9 кайсы касиет экен деп мен Эргешбай атадан сураганда ошол 9 касиетти айтып, анан умайыны деген атты алып туруп ушуну сиз көтөрүп чыгышыңыз керек экен. 9 деп калдыңыз, мынакей ошо 9-чу номер менен шайлоого барган Сооронбай Шарипович президент болду, Кудай буйруса. Эми ал кишинин ушул президенттиги менен куттуктайбыз. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин конокторубуз Акылман Аксакалдар коомдук уюмунун төрагасы Жеңишбек Токтогулов аксакал болду. Ошондой эле Умайене Кутордо коомдук уюмунун жетекчиси Салима Жороева эжеке, Санжыра борборунун жетекчиси жазуучу Асыкбек Оморов мырза, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти коомдук ишмер Акылбек Мураталиевтер болду. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар.